ошо жерде biz ошо жерде күтүп турдук сени. Канча күттүк? Жарым саат күттүк. Келет деп. Понимаешь, Самара, sen өзүң деле уялып ушул жерге келбешиң керек болчу кызым. Просто тебе здесь не место, понимаешь? Алыскы туугандан жакынкы кошунадай урматтуу мугалимдер, мен сиздерди бардыгыңыздарды өтө сыйлайм. Мен түнү күнү иштеп, пешене терим менен балдарымды багып, өзүмдү Самара кылган адаммын. Ана музейге директор болгондо, музейге эмне үчүн бардың ондо? Анын акылдын деле көп кереги жок. Ну что вы из мухи слона делаете? А бизди жинди деп ойлоп атасыңарбы? Это, вы знаете, вся республика смеялась. Вся республика. Уже Кыргызстан вообще издевается. У нас, по-моему, одни больные. Сураны аялыңызды наоборот көтөрмөлөп, жакшынакай башка сферада, уже как артистка катары көтөрүп жүрүңүз. Директор сага зам болобу? Сага зам болобу? Ойлоп көрчү. Биз бул киши менен качыш. Биз сыйлайт элек, азыр мен мисалы үчүн сыйлабай калдым. Ошо мурда Самара жакшы. Бир жерде жетекчи болуп иштегенге мен өзүмдү тажрыйбам жетет деп ойлойм. Ошондуктан Элден укулачы. Ошону сүйлөп берет атат. Эмне үчүн каалабай атасыңар? Музыкалык билими жок. Биринчиден, экинчиден классиканы таптакыр түшүнбөйт. Үчүнчүдөн Это неправильно. Биз менен сүйлөшүп, анын бетин айта элекпиз да. мен айтып эле келдим эже. Айтып келдим мен эжеге. Жок, азырчы эме айтып атат. Эжеге мен айтып эле келдим бетине. Жок, угуп туруңуздарчы. Мен айттым, коллектив күтүп атат сиздерди. Бул жака коллективди сыйлап кирип коюңуздар дедим. Десем, биз коллективге келген жокпуз, биз директорге келдик, биз директорда гана ишибиз бар деп атат. Ошондуктан коллектив менен сүйлөшө турам. Бизде приказ бар, мен азыр директорго келдик. Анан коллектив менен дагы отдельно кийин сүйлөшөбүз. Азыр деп, анан мен айттым, аксакалдар чакырып атат силерди, келгиле. Десем, жок. Пятетке келди эле го, анан кирип басып кирип. Ошондуктан Нурлан Тентимишевич болсо, ошо тоже мен айттым, дедим деп атат. Анда директор кабинетине кирели барбыз. Мен андай мына зам министр, ушуну Самараны шайлаган зам министр кандай критериялар менен шайлады экен? Мен ошого таң калып атам да. Бул Самаранын музыкалык билими жок болсо, бир класста музыкага окубаса, азыр маданий бул ушул неметкенде шайланганда маданият техникумуна жаңыдан окууга өтүп аткан болсо, анан кийин эчтекенин классиканын, музыканын бир да эч нерсесин түшүнбөсө, бул коллективде кантип иштейт? Ал деген директор, жетекчи деген биздин иштеген ишибиздин сапатын текшериш керекпи? Ал өзү иштекенин түшүнбөсө кантип сапатын текшерет? Анан кийин мен силердин немеңерди, мен азыр барып сүйлөсөм, мен силердин немеңерди мындай кылып телевизорго чыгарып неме кылам дейт. Кантип чыгарат телевизорго? Эгерде өзү музыканы түшүнбөсө, классиканы айырмалай албаса, классиканын жанрларын билбесе, анын кемчилдигин билбесе, бир ойноп атканын, бир окуучу ойноп атса, анын туура ойноп атканын, таза ойноп атканын, же анын кандай чыгарма ойноп атканын билбесе, бир да композитор жөнүндө билбесе, көчөдөгү эле музыка, көчөдөгү эле ырчы келип туруп анан кийин бизге директор болом десе, ушул жерде отурган мугалимдердин бардыгы 7 жыл музыкалык мектепте, 4 жыл музыкалык училищеде, 5 жыл институтта окуп, ошончо эмгек менен аспирантураны окуп, анан кийин ушундай балдарга билим берип атса, анан кийин биздин үстүбүздөн келип ушундай мугалимдердин үстүнөн Самара келип директор болом дегени бул уят, өтө чоң уят. Самара деген өзү ойлонуш керек болчу. Мына ушундай коллективге келгенден өзү уялыш керек эле. Себеби ал 5-6 ырдап коюп болду, мен кыйын болуп кеттим деген бул туура эмес. Чындыкты өзү ойлонуп, өзүн таразага салып, өзүн күзгүдөн карап, менин канчалык деңгээлим бар, мен ушул мугалимдерге жетекчи боло аламбы, мен ошол жердеги классиканы мен өзүм талдап биле аламбы, ошолго мен татыктуумунбу деп ойлонуш керек эле да. Мына жерде отурган мугалимдерди тартып койгула, кандай мугалимдер отурат? Бизден канчалаган народный артисттер, канчалаган заслуженный артисттер, андан тышкары күчтүү специалисттер чыгып, түштүк регион боюнча бүт бардык музыкалык мектептерде биздин окуучулар иштеп атат. Анан кийин билим берип келатат. Анан кийин бизге келип туруп эле 4-5 жыл ырдап анан Самара директор болом десе, мен эч ушуга түшүнбөйм, коллективде түшүнбөйт. Бул кыз уялыш керек болчу. Кече Facebook'та окуп алып, Facebook'тагы адамдардын жазганын окуп алып, мен ыйлагым келди, арыма келди. Бизге ушундай кандай заманга келип калдык.
Анан ушул зам министрди дагы, ушунун ишин караган сотту дагы биз сотко беребиз. Эгерде ошо до конца барабыз, сотко беребиз. Ошо соттун мүлкүн, айлыгына жараша жашайбы, ошолордон бери текшертебиз. Биз Самараны до конца бул училищага жолотпойбуз. Ушуну айтып коеюн деп айтып атам. Мен ушул коллективный правкоммун, элдин атынан сүйлөп атам. Элдин бардыгы эле өзүңөр көрүп атасыңар. Эч ким каалаган жок. Самара жөн эле өзүн ырдап жүрө берсин. Анын ырдаганына, анын үнүнө биз эч кандай претензия айткан жокпуз. Анын ырларына, анын сахнага чыкканына биз эч киришпейбиз да, эч нерсе дебейбиз. Только биздин училищага алып келбесин. Ошол эле ошол Самара кылам деген иштерди мына биздин азыркы директорубуз аткарып эле аткан, келгенден бери мына корпустарыбызды ремонт кылды, баарыбызга компьютерлерди алып берип атат, баарын оңдоп атат. Эмне үчүн анан кийин ошол сот ойлонду экен, мына ушу Самаранын укугун коргоп атып, азыркы мезгилдеги иштеп аткан директордун укугун тебелегенине. Мунун укугун ким талашат? Эгерде ошол Самараны коргоп, буну алдырып салып туруп иштеп аткан, бардык ишти алып кетип аткан адамды иштен алып койгон ошол сот өзү ойлонду экен. Ал ошол соттун кандай критерия менен ошого неме кылды экен. Анан кийин ушул зам министр да ойлонсун, ушул Самараны назначить эткен зам министр ойлонсун, кайсы критериялар менен бизге ушул Самараны директор кылып назначить этти. Бизде биринчиден музыкалык билими болуш керек. Мына ушул жерде отурган музыканттардан да жогору турган. Бизде улуу композитор Токон Султанович 30 жыл иштеген. Училище канча 32 жыл, канчалаган дүңгүрөгөн немелерди чыгарган. Андан кийин да Аманбаев иштеди. Бизге өзүбүздөн жогору, өзүбүздөн бийик, өзүбүздөн көп билген директор керек. Бизге мындай эч нерсени билбеген, жөн эле көчөдөн жүргөн ырчынын кереги жок. Ушуну жеткирип койсоңуздар. Азыркы иштеп аткан директорубуз эле кызмат ордунда калышын каалайт экенсиздер. Биз каалайбыз ошо азыркы иштеп аткан директордун ордунда калышын биз каалайбыз ошону. Ат фамилияңызды айтыңызбы? Менин атым фамилиям Акназарова Калихан Кармышевна. Кызматыңыз бул жерде? Мен ошол жерде профсоюзмун, анан кыргыз эл аспаптар бөлүм башчысымын. Эзеда бизге сүйлөп Окуу жайга Нияз атындагы музыкалык окуу жайына 72-жылы келип тапшырган. Ошондон бери бизге бир топ улуу инсандар жетекчи болуп келди. Московский консерватория, Ленинградский, Казанский, айтор улуу жогорку билими бар жетекчилердин кол алдында биз окудук дагы, биз иштеп келдик. Биз ошол жетекчилердин баскан турганынан, сүйлөгөн сөздөрүнөн, сабактарга берген анализинен, чыгармаларга экзамендерде чыгармаларга берген анализдеринен мен мисал үчүн өзүм айтайын, ошол жетекчилердин ар бир сөзүнөн, кадамынан мен өзүмө керектүү, маанилүү келечектеги ишиме мен ошолордон сабак алдым. Ошол азыр эми мен мисал үчүн азыр кыргыз эл аспаптар бөлүмүндө иштеп атам. Бирок биздин жетекчилерге мен мына кызды мен талантын, ырчылык өнөрүн, үнүн баалайм. Бирок бизге ошол жогорку музыкалык профессионал, классикалык музыкалык дүйнөнү түшүнгөн адам келсе, биз улуу муундар болду, биз ошол улуу инсандардан биз өзүбүзгө керектүү сабакты алып алдык. Бирок мына биздин коллективдин көпчүлүгү жаштар. Себеби азыркы заманда жаштарыбызга сабак бере ала турган, ар бир окутуп аткан окуучуларыбызга өзүнүн жакшы сапаттарын көрсөтө ала турган жетекчи керек. Анан биздин музыкалык окуу жай бул профессионал, классикалык музыканы тарбиялайт. Мисал үчүн мен жаман дебейм. Мисал үчүн музыкальный школду окушат. Тоже классикалык профессионал музыканы тарбиялайбыз. Мына бизде мисал үчүн Ошмун университетинин искусство факультети бар. Алардын ар бир окуу жайдын өзүнүн спецификасы бар. Музфак, например, мектепте жалпы орто билим мектепте мугалимдерди даярдайт. ОГПИВИС бар, педагогический институт. Ал жерде дагы музыкалык бөлүмдөрү бар. Бирок алардын багыты билим берүү, жалпы мектептерге билим берүү багытында иштешет. Билим берүү мектептерде иштегенге да, анан кийин биздин окуу жай чисто профессионал классикалык музыканы окутканга ошондой бизге жетекчини биз күтүп атканбыз. Бирок азыр кайтып аткан биздин жетекчибиз деле жаман иштеп аткан жок, жакшы иштеп атат. Көп шарттарды бизге түзүп берип атат, дагы алдына максат коюп атат. Анан эле ушул иштеп аткан адамды эле шарт как перчаткадай кылып ыргытып эле, анан ордуна башка бирөөнү моундай кое бергени биздин коллективге дагы жакпайт да. Мисал үчүн адам иштеш үчүн өзүнүн баягы иш тажрыйбасын көрсөтүш үчүн жок дегенде 4-5 жыл иштеш керек. Азыр эмне үчүн бизде мына Кыргызстанда кадровый маселени козгоп атат. На конкурсной основе келсин деп атат, талап коюлуп атат азыр. Азыр чындыкка, адилеттүүлүккө уже
жол багыт ачылып атат уже. Элдер ойгонду, мурдагы эле болуптур, унчукпай эле отура беребиз деп. Бул кызыбыз мурунда келген. Эми соттон утуп алды дегенде мындай деген сөздөр болот. Келгенде биз капыстан келген үчүн мына жамааттын бардыгы ушундай да болобу деген гана ойдо калат. Ал деген ушундай унчукпай койсо, бул деген бул макулбуз, биз коллектив жамаат макулбуз дегенди түшүндүрбөйт. Себеби андан кийин бардыгы шоковый состояниеден кийин неужели ушундай адилетсиздик жок? Биз ошондой бир төмөн деңгээлге түшүп кетип атабызбы? Бизге кандай жетекчилер келиш керек эле деген ой максат ушунча жылдан бери буларга ар биринин жүрөгүндө турат азырга чейин. Ошон үчүн биздин жамааттын каршы болуп атканы дагы ошол. Биздин окуу жайы жөн эле проходной двор болбош керек. Бул биз эмес, биз иштеп аткан бизге чет жактардан ал кыздын талантын баалайбыз, ырчы катары баалайбыз деп атат. Эстрадный ырчы катары баалайбыз деп атат. Ал өз жолунда. Эстрада өз жолунда, классика, профессионал өз жолунда болуш керек. Мисалы үчүн биздин өзүбүзгө эле бетибизге мына бардык айтып бере алышат. Силер деген профессионал музыкант болуп 15 жыл, 18 жыл окуп алып эле анан кийин ошодон кандай тажрыйба алып атасыңар деген сөздөрдү укканда бизге чындыгында обидно болот экен да. Бирок ал кызды баягынтип эле ырчылыгын эле баалашкан адамдардан да Facebook'tan биз интернеттерден азыр окуп атабыз. Силер ырдап аткан адамды биз кыргыздар ушундай экенбиз. Ырдап аткан адамды жакшы чыгармачылыкты колдобойсуңар деп атат. Биз ага неме эмеспиз, каршы эмеспиз. Чыгармачылык жолу чыгармачылык менен кете берсин, ырчылыгы, актёрдугу ал менен кете берсин. Бирок башка окуу жайларга караганда биздин окуу жайдын спецификасы башка. Бул деген алифбени 1 класска кандай окутсак, музыканын ар бир нотасын биз ошентип көзүбүздүн кареги кетип, балдардыга бирден сабак өтүп, колдор кантип коюлат, кантип дем аласың, кантип ойнойсуң, ошонун бардыгын биз мээнет менен үйрөтүп аткан адамга бул кандай сабак бере алат? Мугалимдер кандай жаш муундар тажрыйба ала алат деген ой биздин жүрөгүбүздү түпөйлүү кылып атат. Ошон үчүн биз улуу муун деп, мен улуу муунун катарына кирип калдым. Ошол училищанын окуу жайыбыздын тагдыры, келечек муунда кандай жаш муундарга кандай тарбия бере алабыз? Себеби башчы кандай болсо кийинки неме ошол жактан кетет. Анан чымчык сойсо да касапчы сойсун деген бизде макал бар. Азыр эми ошого таянсак, жогорку жетекчилер, маданият министрлиги кайда эле болбосо биз кайрылганга дагы коллектив жамаат ошондой ой болуп атат. Эми бармак басты, көз кысты болуп эле жөн эле мынандай кое берип, болгон болбойт деп ойлойбуз да, биз жамаат ошого каршы болуп атат. Азыр Каримова бул жакта экенде, алар күтүп атасыздар, ал эмне деген жооп бериптир? Бизде бүгүн өзүбүздүн педагогикалык кеңешмебиз өтүп аткан. Алар кирип келди. Чындыгында биз педсоветти бүтүрүп алган. Эми мына этиканы билген адам болсо, биздин жетекчибиз турат, жетекчиге келип, ушундай деген маселе менен кайрылдык. Же келет экен, кече айтып койбойбу? Биз мынчасында саат мынчага кел деп айтса, анан кийин коллектив отурат, мына азырга чейин кетпей отурат коллективчи. Кеңешмебиз бүткөндөн кийин мындай жакшына маданияттуу түрдө келсе болот эле. Бул биринчиден. Экинчиден, келгенде дагы эсли директор болуп келем десе, аны бир жогорку жактагы инстанциялардан представлять этиш керек коллективге. Мындай деп атасыңар, келди, ушундай приказ чыкты деген болуш керек. Анан алар кирип эле келди, чындыгында биздин жамаат, биз педсовет өтүп атабыз, биз педсоветти акырына оюбузду бөлбөй, акырына чыгайлы деди эле, чыгып кетишти. Ошол. Анан кийин биз өзүбүздүн профсоюздук уюмубузга, өзүбүздүн экинчи лицо болгон окуу тарбия иштери боюнча директордун орун басарына айттык, жанагылар келди эле. Биз ошолор эмне максат менен келди, эми педсоветибиз бүттү, ошолордун сөзүн угайлы деп, ошентип жамаат ошон үчүн кетпей отурушкан кезибиз азыр. Бирок биздин бая профсоюз уюмубуздун жетекчиси айтып келгенине караганда алар киргилери жок окшойт. Бирок негизинен биздин жамааттын ою бардыгы мына улуу, кичүү дебей бардыгы ою. Азыр маданият министри Нуржигит Кадырбеков айтты да, эми соттон утуп алды, мен соттун чечимин аткарышым керек деп атат. Сиздердин ал эми кызматка келсе, сиздердин кийинки кадамыңыздар кандай болот? Мен баятан бери айттым го. Бул соттон утуп алган бул бир нерсе. Ал утуп алганын болуптур, утуп алыптыр, Азыр эми ал бир маселе. Кандай болуп утуп алды, кантип. Анан назначение боюнча, жетекчиликти, кадр маселесин тандоо, жетекчиликке коюу бул министрликтин бирден бир жооптуу милдети болуш керек.
ар бир талапка жооп береби, критерияларына туура келеби ушул адам. Ошол адам коллективди башкарып жакшынакай деңгээлге көтөрүп кете алабы деген бул министрликте өтө чоң маселе болуш керек. Анан жөн эле утуп алган экен, анан сот болсо, азыр кандай соттор бар? Соттордун бардыгы сатылып кетти деп туруп, ушунча жылдан бери, 30 жылдан бери Кыргызстаныбыз эмне үчүн өнүкпөй атат? Ошондой мен жана айткандай бармак басты, көз кысты болуп, көзү кысып жеп дагы монтуп койсо, ошонун айынан биз Кыргызстан өнүкпөй атабыз. Эл азыр ойгонду, мурдагы эл эмес. Өзүбүз ушинтип унчукпай эле болуптур, жетекчилер мынтип айтты эле, ушуларды угушубуз керек, биз сыйлашыбыз керек деп сыйлап жүрүп 30 жыл жашадык. Анан эми мындан буягына эл деле өзүнүн укугун коргоого акысы бар да, туурабы? Биздин жамаат деле. Фамилияңызды, кызматыңызды айтасызбы? Мен ушул жерде Кыргыз эл аспаптар бөлүмүндө мугалим болуп иштейм. Фамилиям Аттокурова Нурила. Neler айтып кетті, құлақ салып қойғыла. Мен айтайын дегенім, бізде музыка жаатында, чыгармачылык системасында, консерваторияда, музыкалык окуу жайларда жумушка, мисалы үчүн биз келе турган болсок, биринчи мына быйыл балдар бүтүп келди, барыңар несиңерде бар. Биринчи дипломуңду карайт. Консерваторияны бүтүп келдиби? Анан өмүр баяның бүт бар документтер толуктап туруп, анан приказ чыгат. Анан бул жерде диплом болбосо, билим болбосо, анан бул эжекелер безилдеген ошондон болуп атат. Биз үстүбүздөн эч нерсе билбеген адам директор болуп, ал заман өттү эми. Азыркы заманыбызда көзүңөрдү ачкыла, давай иштегиле. Бирок ар бир кесип өзүнүн баягы окуп келген билимине жараша барып должностько отуруш керек. Ошол соответствие этеби, жооп береби? Ошол элди башкара алабы? Ошол элге кадыр баркы барбы, жокпу? Маселе ошондо туруп атат. Болбосо мурункусунда келгенде отурганыбызда эле кирип келди, 2 адам менен шайланып келди деди, отуруп, кадим ушул иштейт экен деди. Анан Кудайда бар да. Эртесилеринен алынып калбады. Эми азыр дагы келип атат азыр. Мына 2-3 күндөн бери биздин настроениябыз мына бүгүн жумушубуз жок, отурабыз мына, иш кылбай. Ушул кыздын айынан. Өзүнүн ишин кыла берсин, өзүнүн ыры бар, сонун үнү бар. Мына шаардык дом культура жок ошто. Ошол жерге дом культурага штат аштырышсын дагы, ошол жерге иштесин. Дом культура директор, худрук болсун, 3-4 штат алсын да бир канча адам иш менен камсыз болуп калат. А бул жерге иштей турган адамдар өзүбүздөн эле чыгат. Мен айтарым ушу. Аты фамилияңыз, кызматыңыз? Ботобеков Жаныбек. Ушул жерде орус эл аспаптар бөлүмүндө, аккордеон бөлүмүндө. Заводчик. Самара Каримованы біз барыбыз уважаем как певицу. И то эстрадную певицу. Вот. Ал өткөндө келгенде біз шок болуп калдык. Ушундай собранияны біз даже билген жокпуз. Келип эле мынакей директор болгондо дегенде. Эмне үчүн ошол министр Жаманкулов иштеп атканда соттошпойт. А Жаманкулов кеткенден кийин сотко барып жанагындай утуп келдим деп атат. Это неправильно. Азыркы министр, может быть, булардын досу, потому что ошту калбала. Биз билебиз. Может, сүйлөшүп алышты. Мы против, например, я против Самары Каримова. Во-первых, бул кыз только техникумда 3-чү курста окуп атыптыр. Кайсы бети менен ушул жерге келип директор болуп бизге отурат? Олардын бар консерваторияны бүткөн. Мен 51 жыл болду ушу училищада иштеп атам. Кайсы бети менен ушу келип отурат мына жерге? Могу жерде бар бизде директор боло тургандар. Но биз Нурлан уже 2 жыл болду иштеп атканына. Биз жаман дебейбиз, жакшы директор. Бүт бары талапты коюп атат, строгий, бүт бары неметип атат. Мы довольны. Самара Каримова директор боло албайт. Анын эч кандай немеси билими жок, во-первых. Мен өзүм буларды билбейм, мен өзүм каршымын. Директор боло албайт. Если она сюда придет директором, Верховный судка жазабыз, президентке жазабыз, бүт бары чараны көрөбүз. Бирок бияка биз училищага киргизбейбиз. Соту немете утабы, утпайбы. Мы против, я против. Я за других не буду говорить. Я против. Казакбаева Тамара Мамаджановна, вокалдык бөлүмдө иштейм.
Я тоже Самару Каримову раньше уважала, честно говоря. Мне нравилось ее творчество, она хорошо преподносила свои данные. Но потом, когда я заинтересовалась, глубже посмотрела ее Инстаграм, ее, на самом деле, исполнение. В шоу-бизнесе, ну, мы все так деликатно говорим, она хорошая певица. Есть лучше в шоу-бизнесе, которые исполняют. Она не самая, я бы сказала, такая суперпевица. Пусть она тоже не слишком о себе высокого мнения не думает. Есть шоу-бизнесе певцы, которые закончили консерваторию, аспирантуру тоже в Казахстане, которые учились. Они вот знают, на самом деле, из чего состоит вообще музыка, структуру, форму, гармонию. Они сами сочиняют эти произведения даже, да, некоторые. А у Самары Каримовой я послушала, нет еще такого уровня, в принципе. Потом я подумала, еще посмотрела, как она в интервью говорит, я переживаю за культуру, я хочу поднять культуру, поэтому хочу стать директором, да, училища, ее цель. Я думаю, почему, если она хочет помочь, свой один концерт не организует ради училища благотворительный, да? В принципе, и так можно помочь. Не обязательно стать директором и руководить коллективом. У нее цели другие. И вот это то, что она все время в интригах ходит, какие-то вот шумы вокруг себя воспроизводит, это не роль директора. У директора должен быть авторитет порядочного, деликатного человека, который умеет общаться с народом. А у нее скандалы. У нее все время скандалы то с публикой, то, не знаю, еще с кем-то. Ну, не может она общаться с обществом. Ваше имя, фамилия, должность? Максат. Максат Джумабаева. Я еще хотела сказать, вот, например, мы на отделе пианисты играем Шопена, Моцарта, там, Грига, да? Мы между педагогами дискуссируем, спорим, да, вот мой ученик вот так сыграл, вот так сыграл. Директор должен прийти и основательно сказать, вот так-то и вот так-то, да, и точку поставить. Даже между учителями у нас споры бывают. Она о чем может сказать нам, да, вот, в таких делах? Вот такие тонкости есть, которые она не понимает и хочет стать директором в профессиональной музыке. Спасибо. Ошо жерде биз ошо жерде күтүп турдук сени. Канча күттүк? Жарым саат күттүк. Келет деп. Час. Ну час. Эмне үчүн келген жоксуң? Ошону айтчы. Хорошо, сен утуп алыптырсың. Почему Жаманкулов иштеп атканда ошондо не судилась? Почему Жаманкулов кеткенде судиться этим утуп атасың? Анан кийин это раз. Мен 51 жыл болду. Может, уксаң керек, өткөндө эле айткам. 51 жыл болду ушу училище иштеген. Карачы, Комиссаров Ленинградский консерваторияны бүткөн. Бүт бар консерваторические образования. Понимаешь, Самара, сен өзүң деле уялып ушере келбешиң керек болчу, кызым. Сен ырчысың, мы тебя уважаем как певицу, эстрадную певицу. Ты на сцене смотришься очень красиво. Я лично тебя уважаю как певицу. Почему сен ушу жерге эле жабышып алдың, айланып кетең, кызым, училищага? Вот сенин азыр образованияң да эле жок экен, мен таң калдым. Мен ойлоп жүрүптүрмүн, сенин мусфакты бүттү деп. Мусфакты бүткөндө дагы все равно ты не должна была сюда. А ты, оказывается, сейчас учишься. Мен азыр угуп шок болуп атам. Өткөндө да сен кирип келгенде шок болуп калдым. Шок болуп калдым киргенде. Ну нельзя так делать, кызым, я тебя уважаю как певицу. Очень уважаю. Бирок вот өзүң деле ушу деңгээлиңди түшүнүп, понимаешь, азыр мынандай Токон Султановичтин мен келинчеги болдум, өзүң билесиң. Например, Токон Султанович ар бир экзаменге котурулачай. Экзаменге кирет эле, пианисттерге кирет эле. Баягы ойногондо Шопен, Бетховен бүт барын анализ кылат эле. Сен ошондойду кыла аласың, кыла албайсың. Вокалисттерге киресиң сен. Киргенде деле романсы, арии, там андай-мындайлар. Анализ кыла аласың, кыла албайсың, кызым. Вот ошону кичине түшүнүп туруп өзүң кой, мен бу жерде иштебейм. Ну просто сен намызың менен келдиң, я знаю. Но не ты должна была подумать, кой, кантип мен иштей алам. Коллективтин бары с высшим образованием, консерваторский дебюткөн. Нельзя так делать, кызым. Менин сөзүмдү уксаң, просто, да, ты выиграла судту. Я тебя поздравляю. Но не таким путем надо было. Понимаешь? Ошону деле билип койшуң керек, кызым.
как певица, ырдап жүре берчи. Ырдап жүре берчи. Ты еще молодая, красивая. 100 раз еще можешь народного получить там, неме. Я тебе желаю, ну, просто сен өзің түшүнүшүң керек, кызым. Просто тебе здесь не место, понимаешь? Не место. Просто... Подождите, Даража Мамолдаровна, вы потом скажете. Я говорю не место, потому что у нее образования нету, Даража Мамолдаровна. Я сейчас, когда узнала, я опешила, понимаете? Я поздравляю, что она суд выиграла. Еще какой судья там сидел, я не знаю. Сейчас всех судей будут судить. Будут судить. И вот этот министр, который азыркы министр, он не должен тоже был так делать. Чакырыш керек болчу Жаманкуловду. Эмне үчүн Жаманкуловдун убагында вот такой вы не бегали, ажиотаж не делали. Почему азыр делаете? Я лично, Самарочка, сен капа болбо. Вот карган неме сүйлөп атат деп. Я лично хочу, чтобы ты продолжала свою карьеру как вокалистка, эстрадная певица. Примадонна болчу, как неме Пугачева. Я тебе желаю. Но ты здесь не сможешь работать. Понимаешь? Все вот эти вот консерваторские образования, они могут в любое время тебя посадить на место. Ошону калайсың, кызым. Просто ты не должна здесь работать, понимаешь? Мне жалко тебя. Вот Самарача айта турган сөзүңүз барбы? Сүйлөшө алайын, азыр. Саптарды да кыстырып атат азыр. Кандай неме кылайын, Алла Кудай турат. Кудай саламатсыздарбы? Барыңыздар менен ушундай кырдаалда биринчиден педсовет болгонун мен билген жокмун. Биз жөн эле Нурлан эжеке менен, Нурлан агай менен Райхан эжекеге кирип эле билип барып турбуз. Чындап билген жокпуз. Эгер билсек, биз мугалимдерди сыйлайбыз. Менин атам дагы өмүр бою мугалим, менин бир туугандарым бардыгы мугалим. Мен өзүм 2019-жылы мектепти бүттүм. 2010-2011 Бишкекте Кыргыз Түрк Манас университетте Кыргыз Республикасынын университети Гүлайым Калиметованын окуучусумун. 2011-ден 2016-2017-ге чейин мен бухгалтер, аудит, финанс иштеп, мен бул жакта институттан очный дипломум бар. Андан кийин юридический эмени дагы бүттүм, юридический дагы. Азыр учурда ошол техникумда дагы алатам. Мен бул жерге келип сабак берем же талашам деген жерим жок. Мени ошол министр, мен биринчи Кудайга ишенем, анан өзүмө ишенем. Мен Самара деген атымды өзүм кылган адаммын. Мени мыйзам чегинде ошол Жаманкулов өзү дагы билет болчу. Биз кабинетиге киргенбиз, биз бардыгы менен сүйлөшкөнбүз. Анан кийин эле түштөн кийин тияктын тууганы, бул жактын адамы саясий иштер менен мени моралдык укугумду, адамдык сапатымды сыйлабастан эле түштөн кийин мага эч кандай арыз жаздырбай эле приказ Кыргыз Республикасынын законунун негизинде мен ушул жерге училище кылып, мен бул жерге келип, мен сиздерди ар бириңиздерди сыйлайм. Себеби мен мугалимдин кызымын. Апам медик, атам мугалим, өмүр бою биздин династия мугалимдер. Мен мугалимдердин кандай эмгеги, кандай эмесин мен 100% билем. Мен бул жерде коңушумун. Просто мен сиздерге ошондой деле айткам, чын жүрөгүмдөн. Жетекчи деген менеджер болуш керек. Мен туура чыгармачыл адаммын. Өзүмдүн жагымда Самара Каримова деген атымды мен өзүм жасадым. Аллага 1000 мертебе шүгүр. Ошол эле учурда коомдук иштерге катышып мен бир эле ырчы болуп калгым келбейт. Ар тараптан иштешип, ар тараптан аракет кылып, мына ушул жерде биз кошунабыз. Алыскы туугандан жакынкы кошуна дейт, урматтуу мугалимдер. Мен сиздерди бардыгыңыздарды өтө сыйлайм. Келип алып, сен андай экенсиң, мындай экенсиң деп интригада кылган жерим жок. Мага канча буттосуулар, канча нерселер болуп келсе, мен бир Алла Таала колдоп, бир Алла Тааланын колдоосу менен Самара болгон адаммын. Же келип алып бириңиздерди иштен алам, же антем, же мынтем деп коркуткан деле жерим жок менинче. Мен ушул жерде иштеп, мен чет өлкөлөргө барганда всегда театрларга барам, муз училищеларга барам, филармонияларга барам. Ошондой нерселерди ушул жерге кылсак почему болбойт деген менде ой. Просто эле мен чын жүрөгүмдөн мен же кирип алып, мен сабак берем, же сиздердин 1 саатыңыздарды мага бериңиздер деген жерим жок. Мына бул жерге ошондо дагы айткам, Кудайым буйрса, мен бул жерди зданияны куруп, проекттерди жазып, бир эле мамлекетти карап олтурбастан аракет кылып, донорларды таап, проекттер менен таап, өзүмдүн ошол тааныш, каташ, дос эмелер менен сонун зданияны куруп, ошол чыгармачыл адамдар сонун жерде иштесе, сонун жерде окуса, сонун музыканттар, сонун баягындай окуучуларды чыгарсаңыздар деген эле менде ой. Кудайым буйрса, мына 2 жыл, чындап 2 жыл өттү.
мен Кудай бар экен, мына ушул жерде мен дагы бир жолу Кудайга тоо келтирем. Ошол мени соттон утуп берди. Мен чуркап, мен айтат Самаранын акчасы бар, барып таштап койду, тигинтип койду, мынтип койду. Менин көчөдө жаткан акчам жок. Мен түнү күнү иштеп, пешене терим менен балдарымды багып, өзүмдү Самара кылган адаммын. Анан окуя калыптыр, тигинтип калыптыр, мынтип калыптыр десе, мен жогорку билимдүү бухгалтер аудитмин. Ишенбесеңиздер, барып мен дипломумду көрсөтөм. Юристти бүттүм, бухгалтер аудит. Мен эме деген сүйлөп алайын эжеке, кечиресиз. Аракет кылып, мына азыр биздин ушул азыркы президенти Садыр Нуркожоевич келип, Кыргызстанда ушундай мыйзамдуулук орногонуга мен Кудайга чексиз тоо келтирип, шүгүр келтирип атам. Рахмат. Мына Азамат Жаманкуловдун учурунда неге баягындай болбой калышы дешиңиздер дагы мүмкүн. Эми ал кезде анын тууганы, мунун тууганы саясат, мен болгону бир чыгармачыл адам, артист болсом. Анан мени дагы ушундай кичинекей жерде ушинтип саясат кылып, тиген тууганы буга иштеди, бул президентке ырдады, бул президент болгондо буга ырдабай койду эле, муну жок кылыш керек дегенин негизинде кеткен. Бул жерде сен иштей албайсың же башка. Кудайым буйрса, мен ошолдо мени тим койгондо, мына үстүмдө Алла турат, мен мына зданияңыздарды бүтүрүп, жаңы инструменттерди алып келип, мен сиздердин сабактарыңыздарды, концерттерди Бишкекке уюштуруп, Ошко уюштуруп, керек болсо мен азыр башка мамлекеттер менен дагы аракетим Кудайга шүгүр жакшы. Башка жактарга дагы алып барып, колумдан келишинче аракет кылат элем. Колумдан келишинче. Азыр мына ушул мен биринчи Аллага, Садыр Нуркожоевичке ыраазычылыгымды билдирем. Кече биз азыркы Нурлан ага менен дагы биз семейный жакшы мамиледебиз, катташтабыз. Бишкекке чогуу учуп бардык. Министрликке кирдик, статс секретарга кирдик, зам министрликке кирдик. Бардыгы мыйзам чегинде. Биз бардыгыбыз мыйзамга баш ийишибиз керек. Нурлан акеге жаңы штат аштырып, зам деп бул жерге аштык. Нурлан баягындай кылып иштеп. Зачем? Эжеке, Кудай болгон жерим жок. Бир Кудай кечирип тур. Азыр ошол. Сними маску, сними, ничего не слышно. Жок. Ой, прям. Ошол биринчи ошол Алла Таалага, анан ошол министрибизге, сотко мыйзамдуулук бардыгы Кыргызстанда бар экен. Ошонун негизинде мына соттон уттум. Мына сиздер дагы көрдүңүздөр. Мени коюп, менин тигинин тууганы, мунун таанышы, бул президентке иштеди, ал президентке ырдады деген негизинде мени ошо алган болчу. Ошону 2 жыл мен дагы жөн эле койсом болмок. Мен уялып, мен өзүм жазып, неме кылсам болмок. Бирок соттошуп, аракет кылып, уттум соттон. Самара, сен высшее образованиең бар турбайбы? Бар, бар. Почему ошол немеден иштебейсиз? Почему именно директор болгун келип атат ушул жерге? Почему? Жөн эле жардам берсеңиз. Кудайым буйрса. Ана музейге директор болгондо, музейге эмне үчүн бардың ондо? Музейге коллективибиз анан бияка келип. Музейден дагы мына ошол нерсени дагы айтып берейин. Самара, сизге суроо. Биринчи келгенде деле айткансыз, мен зданияны куруп берем, башка кылам. Азыр да айтып атасыз. Сиз эмне кирпич уруп, өзүңүз уруп бересизби? Буга государство акча бөлдү. Тендер уткан мекеме бар. Ошол эле кылып берет. Анын акылдын деле көп кереги жок. Ну что вы из мухи слона делаете? А бизди жинди деп ойлоп атасыңарбы? Куруп беребиз. Кирпич урасызбы? Неме кыласызбы? Жок, высшее образование бар экен, я не знаю, почему. Нет, почему? Вот это загадка. Куруп берем десе, значит, почему без куруп бере албайсыз? Бейбечара. Анында Нуркожоевдин келди деп. Кудай. Нуркожоевдин адамы окшойт да, чынында. Нуркожоев тоже временный. Он тоже временный. А потом, эгерде жардам бергин келсе, ушунчалык учунчага күйө турган болсоң, пожалуйста, жардам бериңиз. Не обязательно директор болуш. Жок, эми мен не обязательно директор болуш. Жардам бере бер, благотворительный концерттерди уюштура бер, учушага жардам бер, баардык. Бирок эмне үчүн директор болом деп атасың? Бул биринчи жагынан жогорку билимдүү деп атасың. Бирок сенин концерттерге немең жок. Мисалы үчүн пианисттен токтоп туруп, пианисттен ойносо. Ага, эжеке ошону анализдей албайсың сен. Ошонун эмесин чече албайсың сен, мисалы үчүн. Кудайга шүгүр, чыгармачыл адамда жүрөм, же мен кулагым кара эмес, мен моюнт уккан жерим жок да, турабы? Жок, бирок ошондо деле баары сен классиканы билесиң. Классикалык бир да билимиң жок болсо, музыкалык адам эмес да кадексиң. Канча коллектив, ушунча адамды неме концертке такканга Жок, вот давайте, вот аксакал дейсиңер. Вот сотто она выиграла, да? А почему мы в Верховный суд не напишем? Пишем.
Вот этот наш министр, это временный министр. Азыр Жапаров бүт барын менять. Азыр другой будет министр. Жогорку сотко да жазабыз, башка жакка да. Geçip olayım. Düşündüğüyle lичностьқа ötüp ketmeli. Нет, личность Biz ayvay düşündürdük. Men Samara'yı özünü ayttım. Лично. Уят болбо. Коллектив не хочет. Сама не сможешь работать. Мен сені түсіндім. Коллективтің астында босал болып қалғаныңды қалабайын деп айттым ба, Самара? Им уже келіп, наоборот, мен өзімді лицо сохранила, я выиграла, я на зло не буду работать, деп кетіп қалып жаттым. Емелелі айтты. Бұл қыз тілі өзі жаш қыз деп кечетен бері айтып жатады. Мына бүгін келіп, Самара, я думала, ты придешь, скажешь, я на зло сейчас всем этим нашим өкімет министрге иштебейм, geçip kovla деп айтат екен деген. Ушундай негативді я не хотела, чтобы ты слышала. Мне тебя жалко. Просто поющая девочка. Вообще циничная. Частную школу начал алып иштетер. Жоқ, сонда частный музыкальный школа ач. Мен мұғалім болу керек. Просто ушундай кылып. Самарушка, пойми бала. Экинчиден ушундай 16-15 жыл окуп, жогорку билимдүү немелерге келип келбеле ырдап жүрүп сен директор болсоң, бардыгына видно. Анан бизде Фейсбукта не то что видно, это непозволительно. Диплому да жок да. Ошонун баарын жана эле түшүндүрүп Анан кийин бул биринчиден, экинчиден биздин училищанын мугалимдерине өтө эле таза болот экен. А бирок демелерге аябай жазылат. Жаштардын атынан мен сүйлөп коеюн. Давай. Маску сними. Биздин азыр мына ушул убакта мына Нурлан Тентимишевич мына жакшынакай эле иштеп келе жатат да. Жакшынакай иштеп келе жатат. Буга чейин компьютерлер болгон эмес, зданияны күчүнүн жетишинче ремонт кылып, бар жогун жаңылап, ар бир мугалим менен тил табышып, мына иштегенине 2 жылдын жүзү болуп калды буйруса. Анан силер келип, биз буга зам деген штат ачып беребиз дегенге, ошол жака коюп койгонго биз мына лично жаштардын атынан мен айтып кетет элем, андай мүмкүнчүлүк бербейбиз биз. Биз өзүбүздүн директорго убакыт беребиз. Мисал үчүн ар бир эмеде закон ченемдүүлүк бар да, 5 жыл иштесин, 6 жыл иштесин, же 3 жыл иштесин, же 7 жыл иштесин деген. Ошол убактысын өз эмеси менен иштейт. Биз болсо мына бардык коллективдин бардыгы каршы болуп атат да. Давлениясы көтөрүлгөн эжекелер канча. Ошон үчүн мен айтат элем, менден кичүүсүңөрбү, чоңсуңарбы билбейм. Бул жака даже оюңар дагы болбош керек болчу да. Оюңар дагы болбош керек болчу. Себеби бул аябай сыртынан ойлойт окшойсуңар дейм. Жупуну көрүнгөн здания, ушу жакты ушутуп кетсем, жалтылдатып ийсем, ичи бул алтынга тете нерсе. Алтынга тете нерсе да. Ар бир мугалим алтынга тете нерсе. Ошон үчүн биз кабыл ала албайбыз да. Анан сен 2 күн иштедиң, эртең бул Самараны ушинтип алып салыптыр деген уяттан сени сактап атабыз биз биринчи очередде. Ошол уяттан сени сактап атабыз биз. Анан биз даже бир күнгө дагы могу жерге мүмкүнчүлүк бербейбиз директор болгонго. Ошого бизде көңүлүмө каты тийген болсом кечирип коюп, биз өзүбүздүн эле директор менен таптатынакай болуп жакшынакай келгенбиз. А бул директорунан укугулу ошону айтып атпаймынбы кайла кармышына. Иштесин, бизге мына мисал үчүн жамандыгы тийген жок. Келди, өзүбүздүн эмебиз менен макулдугубузду бердик. Ал жетишинче концерттерде болуп атат, конкурс болуп атат, компьютерлер ар бир заводилге болуп атат, ремонту болуп келатат буйруса. Мындан ары жакшылык нерсе болгонго биз дин жардамыбыз менен, көмөгүбүз менен кыла беребиз. Агай кыла бермекчи, канча иштесе иштесин, биз ушул агай менен гана азыр мамиле түзүп келе атабыз. Мне просто было бы стыдно. А у вас никакого образования, вы приходите сюда. Это первый, самый главный критерий, понимаете? Понимать надо, куда вы идете. Если вы, вот кого там, Розу Аманову говорили, в мединститут поставили ректором. Это, вы знаете, вся республика смеялась. Вся республика. Чё, я вообще министрам удивляюсь, они что там, совсем не соображают? Конечно, Уже Кыргызстан вообще издевается. У нас, по-моему, одни больные.
бир ооз ачып ушундай болуп атат деп. Лично сиз ошо ойдон калыңыз. Сиз татынакайсыз. Сизден жана эжекелер айтмакчычы. Укмуш. Bizim просто Нельзя так делать. Женщину жалко. Мен бир жолу концертиңизге барып сыйлап, аябай жакшы көрөт элем. Азыр деле жакшы көрөм. Постоянно я концертине барам. Юмор такой был, я просто ыйлап, келиними сүдүрөп концерттен чыгып кеттим да. Это просто стыдно. Ал юморду азыр мен айтпай эле коюм. И сиз ошол суроого күлүп, жакшынакай кылып жооп бергенде мен жердин астына кирип кете жаздадым. Это просто стыдно. И ошон үчүн сураны аялыңызды наоборот көтөрмөлөп, жакшынакай башка сферада, ошо как артистка катары көтөрүп жүрүңүз. Профессионал. Просто как женщину сейчас жалко. Да. Просто сюда неме кылат и столько услышать, как аял катары мен сизди действительно бардыңыз. Музейге да барганда ушундай кылган да. Эгерде ушундай музейге барат. Мен музыкант эмесмин, бирок ушул жерде 25 жылдан бери иштейм да. Биздин окуу жай билим беришибиз керек. Сен айтып атасың, аяк кап чыгам. 9-классты бүткөн кичинекей балдар сен кап чыгып, кайсы гастролго барасың? Биз ошолорду нотаны үйрөтөбүз, чыгармаларды үйрөтөбүз, классикалык музыканы үйрөтөбүз дейбиз да. А сен гастролго кап чыгып, бул несовместимо. Экинчиден мыкам үнтүп атасың сен. Биз мына Нурлан Тентимишевичке ушундай зам ачып бердик деп сүйүнүп айтып атасың. Сен биз ошол сөзүң менен сиз ар бирибизди капа кылып атасыз. Биздин жүрөкбүз сага зам болобу? Сага зам болобу? Ойлоп көрчү. Биз бул киши менен канча кылган жок. Капа кылган азыр баарынан тура ар бирибизге тийди ушул сөзчү. Бул ага мен биз иштешип атабыз. Ага өзүнүн деңгээлинде иштейт. Ошо эмне үчүн зам болуш керек? Зам болбойт. Не надо. Просто ар бириңиздердин оюңуздарды сыйлайм, ар бириңиздерди сыйлайм. Рахмат сиздерге, чоң рахмат. Сыйласаң анда келбейли кой. Жок, просто намустуу болушуң керек да, кызым. Биз сыйлайт элек, азыр мен мисалы үчүн сыйлабай калдым. Ошо мурда Самара жакшы. Азыр деле сыйлайбыз, ана болбойт. Азыр чечимди жаратат. Азыркы учурда министрликтен буйрук келип, ушул 15-нен баштап буйрук чыгыптыр. Ал боюнча азыр маалымат алдым. Азыркы учурда ошол буйрукту күтүп атабыз. Эгер мыйзам чегинде болсо, ошол мен мыйзам чегинде эле иш алып барам. Бирөөгө арызданып, негатив, уруш талаштан алысмын. Ошол насыбын көрөбүз, ошол азыр ошол буйрукту күтүп эле отурам. Азыр бул кишилер келишти, тааныштык, ошо буйругу менен. Ошол 15-нен баштап ишке чыгам деп атат. Эгер буйрукту мага көрсөтүп тааныштырса, мен ордумду бошотуп бергенге даярмын. Сиздин коллективдериңиз айтып атат да, сиздин жары өзүңүздүн жеке укугуңуз тебеленип калды деп. Буга кандай көз караштасыз? Мен жеке укугум тебеленди деп атат. Эми мен аны башка жактан деле мен иштеп кете берем. Мен мындай маданият тармагында көп жылдан бери иштеп жүрөм. Мен эч мындай сөзсүз жогорку иштерде иштеп, берки жөнөкөй кызматкер катары деле иштей берем. Мен эч качан андай иш тандабайм. Маданият тармагында болсо, ошо маданият жагын мен өнүктүрүүгө аракет кылам. Менде эч кандай андай интрига барбайм. Иш өзүм жолумда тууру жүргөнмүн, тууру иш алып барганга аракет жасайм. Мына бүгүн биздин Ниязалмуу музыкалык окуу жайыбызда мурдагы министрдин буйругу менен Самара Каримова келип, өзүнүн директорлук должностуна отуруп, андан кийин кандайдыр бир маселелер менен кайра бул милдеттемеден алынган да. Кайра мынакей ошол 2 жыл аралыктын ичинде кайра чечим ордуна талап ордуна коюп өзүн. Эми мен өзүм коллективими мыйзамдуулукка чакырып келетилдим да, себеби азыркы министр соттун чечимин аткарууга милдеттүү. Ал аткарыш керек. Биздин коллектив министрдин буйругун аткарууга, ал дагы биздин коллектив милдеттүү. Эгерде кандайдыр бир жетишпестик болуп атса, кандайдыр бир кемчиликтер болуп жатса, мен мына 2,5 жылдан бери мен өзүмүн аткаруу милдетим бул чарбалык иштер боюнча директордун орун басары Нурлан Тентимишевич менен 2,5 жыл биз экөөбүз чогуу иштешип калдык. Нурлан Тентимишевичтин буга чейинки аткарылган иштери,
Анан мындан кийин дагы аткара турган иштер боюнча биздин экөөбүздүн алдыбызда аябай көп максаттарыбыз, пландарыбыз бар болчу. Мен Нурлан Тентимишевичти эч качан бир мыйзамдын буйтоо жолдору менен же болбосо бир кандайдыр бир жолдорго басты деп эч качан айтпаймын, айта албаймын да, себеби андай касиети жок. Жакшы инсан. Көнүшүп калдык элек, үйрөнүшүп калдык элек. Мен как инимдей жакшы көрүп калдым эле. Бул жерде айта турган нерсе бул мыйзам. Мыйзамдуулук болуш керек. Ошол Самара Каримова ошол өзүнүн должностун соттон утуп келгенден кийин, министр өзүнүн жыйынтыгын чыгаргандан кийин биздин коллектив аны кабыл алыш керек болчу. Мен ошону кабыл алгыла деп мен коллективди чакырып кетет элем, себеби эгерде кандайдыр бир мүкүлүштөр болсо, жактырбой турган нерселер болсо, мен анда коллектив өзү башка мыйзамдуу жол менен, арызы менен кайрылыш керек. Саламатсыздарбы? Мен албетте биринчи ошол Алла Таалага, анан кийин ошол Кыргыз Республикасынын азыркы президенти Садыр Нуркожоевичке ыраазычылыгымды билдирем. Ошол киши бийликке келгенден бери, бийликке келгенден ошол мыйзамдуулук орноп, мен ошол сотторго дагы ыраазычылыгымды билдирем. Адилеттүүлүк чечип бергени үчүн дайыма эгер Кыргыз Республикасынын ошол жарандары бир жакта иштеп, аны мыйзамсыз иштен алып коюп, неме кылса, сотко кайрылууга алардын толук укугу бар. Буга чейин деле көп ошондой өзүнүн жумушунан эч кандай арыз жаздырбай, тигинин же мунун сөзүн угуп эле иштен алып койгондор кайрадан жазып, ошол өзүнүн кызмат ордуна отуруп жакшы иштеп жүргөн көп жетекчилерди мен жакшы билем. Өзүңүздөр көрүп тургандай, мына менин колумда буйрук турат, приказ турат. Мына ошол азыркы биздин министр Нуржигит Кадырбековдун колу менен, бул жерде ошол соттун чечими, бул жерде ошол жерде иштеп жаткан Нурлан Тентимишевдин буйруктан бошотуу жөнүндөгү буйругу, бул бардыгы менин колумда. Биз бардыгыбыз мыйзамга баш ийишибиз керек. Анткени Кыргыз өзүбүздүн ошол мыйзамдуу, мыйзамга баш ийген биздин ошол Кыргызстаныбыз бар. Ошондуктан баарыңыздарга ыраазычылык билдирем. Сиз сотко качан кайрылып, анан соттун буйругу качан чыкты, ошол жөнүндө айтып коесузбу? Сотко жарым жылдай болуп калды. Адвокаттар менен кеңешип, ошол билген эмелер менен өзүмдүн адвокатым менен кеңешип, алар дагы бардыгы эле айтат да, бул мыйзам сен тараптан мындай болбошу керек бардыгы. Анткени биз мыйзамга баш ийип жашайбыз да, мыйзам бар, ар бирибиз Кыргызстанда коркпой, үрпөй жашайбыз. Укугубуз бирдей дегенде. Ошондуктан жарым жылда соттошуп, мына ошол Кудай бар экен, ошол чечими чыгып, өзүңүздөр билгендей, приказ дагы чыгарып берип, эми ар бир жерде байгындайлар болот, ызычуу. Бул биздин жашообузда, коомубузда, дүйнөлүк практикада деле ушундай. Бирок мен ошол буга чейин кандай эмгек кылып келсем, мисалы мен өзүм эмгегим менен Самара Каримова кылып жасаган адаммын. Өзүмдүн аз да болсо ошол кыргыз элине, кыргыз мамлекетине тырнактай болсо дагы салмын болсун деп аракет кылып, иштеп, тытынып жүргөн адамдардын биримин деп ойлойм. Бул менен эле токтоп калбастан, кыргыз маданиятына, кыргыз өлкөбүзгө баягындай кичинекей болсо дагы салымымды кошуп иштеп келгенмин жана ошондой эле иштей бермекчимин. Чоң рахмат. Азыр мына дагы бир суроо берип коеюнчу. Азыр коллектив айтып атат да, сиздин бул жерде дипломуңуз жок экен, бизге ушул именно консерваторияны бүткөн жаран келиш керек эле деп, анан көп нааразычылыктар жаралып атпайбы? Буларга эмне деп жооп бересиз? Мыйзамда мен буларга да айттым, келип бул жакта сабак берип, же болбосо мен бул музыкадан сабак бербейм. Мен бул жакта ошол 2019-жыл, кайдан сүйлөйм? Биздин ошол министрликтин положениясында сөзсүз мугалим болсун, сөзсүз ошол музыка жөнүндө билсин же бир ошондой бир критерийлер жок. Ал сөзсүз финансылык багындайларды билиш керек, дагы өздөрүнүн критерийлери бар. Ал эми мен өзүм жөнүндө айтсам, мен ошол 2009-2011 жылдары Кыргыз Түркманас университетинде актрисалык бөлүмдө Кыргыз Республикасынын эл артисти Гүлайым Каниметованын шакиртимин. Ал жакта окуганмын. 2011-ден 2016-2017-ге чейин мен бухгалтер, экономист, аудит деген
диплом алганмын очный, жана ошондой эле юриспруденцияны да бүткөм, дипломду дагы алдым, жана ошондой эле учурда Жалал Абад техникумда режиссура бөлүмүндө дагы окуп бүтүп калдым, диплом алам. Менин билимим, менин тажрыйбам, менин коомдо көргөн баягындай көз караштарым, өзүмдүн нерселерим, кандай десем, тажрыйбам бир жерде жетекчи болуп иштегенге мен өзүмдү тажрыйбам жетет деп ойлойм. Ошондуктан соттон утуп келдим. Мына өзүңүздөр көргөндөй, министрибиз дагы буйрук чыгарып берди. Ошонун негизинде баардыгыбыз мыйзамга баш ийишибиз керек. Biz o şehirde kütüp durduk seni. Kança küttük? Yarım saat küttük. Gel etti. Понимаешь, Samara, sen özündele uyalıp şöyle gelbeşin gerek bolçu kızım. Просто тебе здесь не место, понимаешь? Алыскы туугандан жакынкы кошуна дейт, урматтуу мугалимдер, мен сиздерди баардыгыңыздарды өтө сыйлайм. Мен түнү күнү иштеп, пешене терим менен балдарымды багып, өзүмдү самара кылган адаммын. Ана музейге директор болгондо, музейге эмне үчүн бардың ондо? Анын акылдын деле көп кереги жок. Ну что вы из мухи слона делаете? А бизди жинди деп ойлоп атасыңар ба? Это, вы знаете, вся республика смеялась. Вся республика. Уже Кыргызстан вообще издевается. У нас, по-моему, одни больные. Сураны аялыңызды наоборот көтөрмөлөп, жакшынакай башка сферада, уже как артистка катары көтөрүп жүрүңүз. Жүрөктүр сага зам болобу? Сага зам болобу? Ойлоп көрчү. Биз бул киши менен канча алган жок. Биз сыйлайт элек, азыр мен мисалы үчүн сыйлабай калдым. Ошо мурда Самара жакшы бир жерде жетекчи болуп иштегенге мен өзүмдү тажрыйбам жетет деп ойлойм.